Саламатсыңарбы балдар? Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы термелүүлөр. Термелүү кыймылынын негизги мүнөздөмөлөрү. Бүгүнкү сабакта термелүү кыймылын, анын түрлөрүн жана термелүү кыймылынын негизги мүнөздөмөлөрүн биле алабыз. Балдар, биз буга чейин нерсенин алга умтулуу жана айлануу кыймылдарын окуп үйрөнгөнбүз. Ал эми бүгүнкү сабакта механикалык кыймылдын дагы бир түрү болгон термелүү кыймылын карайбыз. Биздин күндөлүк жашообузда термелүү кыймылы абдан кеңири таралган. Мисалга алсак, шамал болгондо бак дарактардын ыргалып кыймылдашы, өсүмдүктөрдүн кыймылдашы, ошондой эле баардыгыңар селкинчек тепкенсиңер, мына ошол селкинчектин кыймылы дагы термелүү кыймылына мисал боло алат. Элестетип көргүлөчү, селкинчек тепкенде кандай кыймылдайт ал? Туура жипке отуруп алып, ары бери термелүү кыймылында болосуңар. Кыргыз элинин улуттук аспабы болгон комуз. Мына ушул комузду черткенде дагы комуздун кылы термелүү кыймылына келет. Ал тургай биздин жүрөгүбүздүн согушу дагы термелүү кыймылына мисал боло алат экен балдар. Эми ушул мисалдардын баардыгын карап көрсөк, бак дарактардын термелиши, өсүмдүктүн термелиши, селкинчектин кыймылы, комуздун кылынын кыймылы, ошондой эле биздин жүрөгүбүздүн согушу. Мына ушунун баардыгы тең мезгил менен кайталанып туруучу кыймылга кирет. Башкача айтканда, термелүү кыймылына киришет экен. Демек балдар, термелүү деген бул белгилүү бир убакыт аралыгында кайталануучу кыймыл. Термелүү кыймылы деп нерсенин мезгилдүү кайталанып туруучу кыймылын айтат экенбиз, балдар? Ал эми термелүү эки түргө бөлүнөт. Биринчиси эркин термелүү, экинчиси аргасыз термелүү. Бул эркин термелүү пайда болуш үчүн кандай шарттар керек? Ал үчүн негизинен эки шарт аткарылышы зарыл. Биринчиден, нерсени тең салмактуу абалдан чыгарганда, аны кайра тең салмактуу абалына алып келүүгө умтулган күч пайда болушу керек. Мисалы, биз атайын сырттан күч жумшабасак деле, оордук күчүнүн жана серпилгич күчүнүн таасиринде көпкө чейин термелеп берген кыймыл бул эркин термелүү кыймылы болот экен. Ал эми аргасыз термелүү кыймылы бул сырттан тынбай күч аракет этип туруучу кыймылдар экен. Эми буларга мисал келтирсек, жанакы биз айткан селкинчектин же кандайдыр бир жипке илинген же пружинага илинген жүктүн термелүүлөрү, булар жөнөкөй эркин термелүүнүн мисалдары боло алат. Ал эми аргасыз термелүүнүн мисалдарына тигүүчү машинанын ийнесинин кыймылын келтирсек болот, балдар. Себеби тигүүчү машинанын ийнесин жөн гана биз бир жолу иштетип койсок эле ал өзү кыймылдай бербейт. Биз ага сырттан күч жумшап турушубуз керек. Түшүнүктүүбү, балдар? Эми ушул термелүү кыймылынын негизги мүнөздөмөлөрүн айта кетели. Термелүү кыймылынын негизги мүнөздөмөлөрү болуп, термелүүнүн амплитудасы, термелүүнүн мезгили, термелүүнүн жыштыгы, ошондой эле термелүү кыймылынын ылдамдыгы эсептелет. Эми ар бирине токтолсок, термелүүнүн амплитудасы деген эмне? Термелүүнүн амплитудасы деп нерсенин тең салмактуу абалынан эң чоң которулуу аралыгы аталат.
Башкача айтканда силер сүрөттөн көрүп турган жипке илинген шарик. Мына ушул жерде мен көрсөтүп жаткан жерде шарик тынч, тең салмактуу абалда турат. Биз качан гана шарикти тең салмактуу абалынан чыгарып, кандайдыр бир аралыкка тартсак, ошол аралык термелүүнүн амплитудасы деп аталат. Амплитуданы биз А тамгасы менен белгилейбиз. Бирдиги 1 метр. Термелүү мезгили деп бир толук термелүүгө кеткен убакытты айтабыз. Термелүү мезгили Т тамгасы менен белгиленет. Термелүү мезгилинин бирдиги үчүн 1 секунда алынат. Эгерде нерсе бир толук термелүү жасоо үчүн 2 секунда убакыт кетирсе, анда анын термелүү мезгили 2 секунда болот. А эгер 5 секунд убакыт кетирсе балдар, термелүү мезгили дагы 5 секундага барабар болот. Термелүү кыймылын дагы бир физикалык чоңдук жыштык мүнөздөйт. Термелүү жыштыгы деп бирдик убакыт ичинде термелүүнүн санын айтабыз. Мисалы нерсе бир толук термелүүгө 0,1 секунда сарпталса, анда 1 секунда ичинде 10 термелүү жасайт. Демек, бул учурда термелүүнүн жыштыгы 10го барабар болот. Термелүүнүн жыштыгын гректин N тамгасы менен белгилейбиз. Жыштыктын бирдиги үчүн 1 секунд ичиндеги бир толук термелүү алынат. Бул бирдик герц деп аталат. Кыскача мындай жазылат балдар. Ал эми 1 герц 1 бөлүнгөн секундага барабар. Ушул жерде балдар карасаңар, термелүү мезгили менен жыштыктын ортосунда эң жөнөкөй байланыш бар. Ал кандай десеңер, жыштык мезгилге тескери чоңдук, ал эми мезгил жыштыкка тескери чоңдук болушат. Т барабар 1 бөлүнгөн N, же болбосо N барабар 1 бөлүнгөн Т. Термелүү кыймылынын ылдамдыгы. Термелүү кыймылы жалпысынан өзгөрмөлүү кыймыл. Тагыраак айтканда, ал ылдамдатылган жана акырындатылган кыймылдардан турат. Мисалы, жипке илинген шарчаны алалы. Бул жипке илинген шарчаны тең салмактуу абалынан, бул биринчи абалды көздөй, кыйшайтып туруп кое берсек, анда анын ылдамдыгы барган сайын бул жака тең салмак абалын көздөй кеткенде ылдамдыгы чоңоюп отурат. Качан гана тең салмак абалына шарик жеткенде анын ылдамдыгы чоң болот. Андан өтүп экинчи абалды көздөй шарик кыймылга келет. Мына ушул экинчи абалга жеткенде шарик ылдамдыгы 0го барабар болот дагы, кайрадан кыймылын кайталайт. Башкача айтканда, артты көздөй кетет. Кайра артка келип тең салмак абалына жеткенде кайрадан ылдамдыгы эң чоң мааниге жетет. Ошентип, биринчи абалды көздөй кайра кетип, ылдамдыгы азайып, биринчи абалга жеткенде ылдамдыгы 0го жетет. Мына балдар, ушинтип бул кыймыл кайталанып жүрүп отурат. Ушул жерде бир толук термелүү жазуунун ичинде термелүү мезгили, бир толук термелүү мезгили ичинде ылдамдык чоңдугу боюнча эки жолу чоң мааниге ээ болот экен. Мисалы, биринчи абалдан чыгып, экини көздөй кеткенде тең салмак абалына жеткенде чоң болду. Кайра баягы баштапкы абалына келиш үчүн дагы бир жолу тең салмак абалын басып өтөт. Мына ушул жерде шариктин ылдамдыгы эң чоң мааниге ээ болот экен. Мына балдар, биз
эмне термелүү жана анын түрлөрүн, аны мүнөздөчү чоңдуктарды бүгүнкү сабакта биле алдык. Эми кийинки сабакка силер өзүңөр ушул теманы китептен өз алдыңарча окуп чыккыла. Бардыгы силерге түшүнүктүү болдуго деп ойлойм. Саламатта калгыла.